Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн. Врач-стоматолог Бегалиев Мақсатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Тажикстан тышкы иштер министри Николай Патрушевдин билдирүүсүн четке какты. Тажикстан тышкы иштер министрлиги 6 апрелде Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысынын билдирүүсүн четке какты. Шанхай кызматташтык уюмунун Астанада өткөн жыйынында Николай Патрушев Украина Тажикстандагы элчилиги аркылуу Орусияга каршы урушка согушкерлерди жалдап жатат деп айткан. Тажик тышкы саясий мекемесинин басма сөз катчысы Шохин Самади орусиялык расмий адамдын айткандары негизсиз экенин ТАСС агенттигине маалымдады. Дипломат кошумчалагында Тажикстан тиешелүү органдары өлкөдө аккредитацияланган дипломатиялык корпустун макамына туура келбеген аракеттерди алдын алуу чараларын көрүп жатат. Самади коомчулукту адаштыруучу такталбаган билдирүүлөрдү жана комментарийлерди жасабоого чакырды. Тажикстан мыйзамдарына куралдуу жаңжалдарга жалдоо, машыктыруу жана каржылоого тыюу салынган. Кылмыш кодексине мындай иштер үчүн 5 жылдан 12 жылга чейин абакка кесүү каралган. Москванын четинде Крок Сити Холл борборунда концерттик залга болгон кол салууга айыпталып камалгандардын 8-ин теги тажиктер. Теракт үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети террордук уюм өзүнө алганы менен Орусиянын артында Украина турат деп айтып келатат. Украинанын жетекчилиги муну орус бийлигинин күнөөнү Киевке оодаруу аракети деп сыпаттап четке каккан. Расмий маалыматка караганда кол салууда каза болгондор 144кө жетти, 500дөн ашууну жаракат алды. Маалымат булагы Азаттык. Тажикстанда тургундар энерго чектөөлөр күчөгөнүн билдирүүдө. Апрелдин башында Тажикстандын бийлиги блогерлер жана мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарынын журналисттери үчүн Нурек кесине пресс тур уюштуруп, калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуудагы мүчүлүштүктөр суу сактагычтагы суунун азайганына байланыштуу экенин билдирди. Аларда өлкө жашоочулары пресс турдан кийин энерго чектөөлөр мурдагыдан да күчөгөнүн айтып жатышат. Озоди радиосунун журналисттери Душанбе шаарына жакын жайгашкан Рудаки районунун тургундарынан бул боюнча сурамжылоо жүргүзгөн. Кечээ электр энергиясы таптакыр эле берилген жок, орузудо муздак тамак жегенге аргасыз болуп жатабыз. Ал эми ысык чай да жок болууда. Газ сатып келүүгө туура келди. Жарык жок, шам жагып, фонариктерди колдонуп жатабыз. Башка эмне кылмак элек? Мындай жашоо оор болуп жатат. Жарык 1 саатка, максимум 2 саатка гана берилүүдө. Бизде 2 күндөн бери жарык жок, 1 саат, жарым саат күйгүзүп эле кайра өчүрүп коюп жатышат. Электр энергиясы жок болгондуктан суу да токтоп калууда. Телефондорубузду толук кубаттандыра албай жатабыз. Бүгүн эртең мен ооз бекитпей калдым. Жарыкты суткасына 3-4 саатка гана берип жатышат. Ишканаларда да электр энергиясы жок, 1-2 саатка гана берилип жатат. Ороз айын кыйынчылык менен аяктап жатабыз. Электр энергиясыз тамак жасап, чай кайната албайсың да. Тажикстанда калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу акыркы 30 жылдан бери негизге көйгөй бойдон калууда. Бул аралыкта жаңы электр станциялар менен жептер курулганына карабастан маселе чечилген жок. Бийлик электр энергиясынын тартыштыгын түрдүү себептер менен түшүндүрүп келет. Алардын арасында жаан чачындын аздыгынан улам суу сактагычтардагы суунун аз болуп жатышы, жабдуулардын оңдолушу, энерго тармактагы авариялар, ошондой эле экономиканын өсүшү жана калктын көбөйүшү менен суроо талаптын жогорулашы сыяктуу себептер бар. Бирок тургундардын көбү электр энергиясынын тартыштыгына анын коңшу Ауганстанга сатылып жатканы себеп болуп жатат деп эсептешет. Оренбург облусунда дагы бир дарыя жээктен чыкты. Оренбург облусунун Орск шаарында дагы бир дарыя Элшанка жээктен чыкты. Бул тууралуу шаардын мэри Василий Казупица билдирди. Атка минер тургундарды буюмдарын жана документтерин чогултуп, коопсуз жайга көчүүгө чакырды. 6 апрелге караган түнү Урал дарыясынын жээгиндеги дамба жарылгандан кийин Оренбург облусундагы ири шаарлардын бири. Орскто суу каптаган шаарга келген Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысы Александр Куренков ал жердеги абалды
оор деп баалаган. Шаарда 4518 турак жайды жана 4587 бакчаны суу каптаган. 7 апрелде Орск шаарында эвакуация жүрдү. Суу каптаган аймактардан 4000ден ашык адам, анын ичинде 885 бала эвакуацияланды. Жабырлануучуларды кабыл алуу үчүн бийлик 8000ден ашык койкалуу 11 убактылуу жайгаштыруу борборун уюштурган. Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги 7 апрелде Орск шаарындагы кырдаалга байланыштуу 99 адам, анын ичинде 18 бала медициналык жардам сурап кайрылганын, анын ичинен 6 чоң адам жана 3 бала ооруканага жаткырылганын билдирген. Алардын абалы кооптуу эмес, калгандарына амбулатордук негизде жардам көрсөтүлдү, деди Орусиянын саламаттык сактоо министринин жардамчысы Алексей Кузнецов. Буга чейин бийлик суу каптаган Орск шаарында 4 адам каза болгонун кабарлаган, бирок алардын бири да сууга чөккөн эмес, өлүм башка себептерден улам болгон деп айтылат. Орск шаарынын кээ бир райондорунда суу биринчи кабаттардын терезелерине чейин жетүүдө. Жашоочулар шаарда кайыктар менен жүрүшөт. Селден улам Орск шаарынын бардык мектептери аралыктан окууга өттү. Табигый кырсыктан улам мунайды кайра иштетүүчү завод да иштебей калды. Мындан 10 жылдан ашык убакыт мурда Уралдын эки жээгинде шаарды суу ташкынын коргоо максатында плотиналар курулган. Быйыл суунун басымына дамбалар туруштук бере алган эмес. Жергиликтүү бийликтин байкоосунда Оренбург облусу тарыхта эң ири суу ташкынына кабылды. Жекшембиде өкмөттүк комиссия Оренбург облусундагы селди федералдык өзгөчө кырдаалдын катарына кошуу чечимин кабыл алды. Инфраструктурага келтирилген зыян 21 миллиард рубльга бааланууда. 7 апрелдин кечинде 77 калктуу конушта 10 миңден ашык турак жайды жана 18 миң кожолук үлүш жерлерин суу каптаган. Бул факты боюнча эки берени курулуш иштерин жүргүзүүдө коопсуздук эрежелерин бузуу жана шалаакылык боюнча кылмыш иши козголду. Росгидромет селдин туу чокусу 10 апрелде болот деп болжолдоодо. 20 апрелден кийин аймакта абалдын турукташуусу күтүлүүдө. Маалымат булагы Назар Ньюс. Испаниялык басылмалар Реал Манчестер Сити беттешинде теракт болушу мүмкүн экенин эскертүүдө. Испаниянын коопсуздук күчтөрү буга чейин Чемпиондор Лигасынын чейрек финалдык беттештери учурунда Игл террордук уюму тарабынан шектелген коркунуч тууралуу маалымат алышкан. Бул тууралуу Марка басылмасы жазды. Чемпиондор Лигасынын оюнуна байланыштуу Игл тарабынан болжолдонгон коркунуч коопсуздук күчтөрү тарабынан кабыл алынып, Реал Мадридке өткөрүлүп берилген деп жазат басылма. Белгилегендей беттештерди жокко чыгаруу планда жок, бирок футболдук мелдештин алдындагы оюндарына атайын көзөмөл чаралары киргизилет. Белгилей кетсек, Игл жакында эле автомат менен куралданган согушчунун сүрөтү тартылган плакат жарыялаган. Плакаттын арткы планда 4 стадион: Эмирейтс стадиум, Парк де Пренс, Метрополитано жана Сантьяго Барнабеу стадиондору жайгашкан. Чемпиондор Лигасынын чейрек финалдын алгачкы эки оюну 9 апрелге караган түнү өтөт. Анда Арсенал менен Бавария, Реал Мадрид менен Манчестер Сити ойнойт. Кулактандыруу. Айт намазы мечиттерде окулат. Айт намазы мечиттерде окулат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы билдирди. Акыркы убактагы дүйнөдө болуп жаткан кырдаалдарга байланыштуу элдин коопсуздугу эске алынуу менен ороз айт намазы үстүбүздөгү жылдын 10 апрель күнү өлкөдөгү жума мечиттеринде окулат. Айт намаздын программасы саат 06:15, 07:25 баяндар. Саат 7:25, 7:30 айт намазы окуу эрежесин түшүндүрүү, сафан, сааф айтуу. Саат 7:30 ороз айт намазы. Маалымат булагы Назар Ньюс.